Тугандар, отургучтарды карасаңыздарчы, аябай сонун баардыгы разноцветный экен. Адашпай мен отуруп сүйлөйүнчү, мына жерде отуруп алып, ошол футболду көрүп отурсаң, мына полностью көргөзүп койсоң досум, мына сиденьелер отургучтарды карасаңыздарчы, аябай сонун, кооз. Мына чатырды карап койсоңуздар, ушундай алиги профилдери чоң болгон, жамыр жакса дагы мына отургучтарга түшпөй турган беговая дорожка туугандар. Жакында бүтүп калат экен. Чоң кишилер дагы кардио кылганы чыксаңыздар болот. Мына жерге сызыктарды сызып коет экен, чырайлуу кылып. Азыр Өзбекстандык мына жерлер полностью али бүтпөгөн. Иншалла 18 число күнү бүтөт. Бүгүн канчасы? Бүгүн 16 экен, Кудай буйрса, эртең индинге бүтүп калат экен, 2 күн ичинде бүтүп калат экен, полностью. Анан Өзбекстандык усталар азыр 2 күн ичинде таасират ишти бүтүрүшөт экен. 18 сентябрь күнү Кудай буйрса, баардыгыңарды чакырып калабыз. Карасын ушундай стадиондун баардыгын Кыргызстан эли көрсүн, туугандар. Репост кылып коюңуздарчы. Ушундай Карасуунда мен сыймыктанам да, Карасуу болгондунданчы. Силерге эң кызыктуу жерин айтсам, мемлекетибизден Карасуу шаар үчүн, Карасуу эли үчүн ушундай стадион курулушу үчүн 220 миллион сом, белки мындан көбүрөөк ажыратылган туугандар. 220 миллион сомдон өдө акча ушундай шарттар жасап берди биздин чоңдарыбызга чоң рахмат. Мен сыймыктанып кеттим азыр, чындап эле айтканда. Бул стадион туугандар баардык Кыргызстан эли көрүш керек да. Карасуунун ушундай стадион баардыктан мен сыймыктанам. Баардыгыңарга сунуш кылам, репост кылып, таанышыңарга жөнөтүп, полностью жөнөтүп койсоңар, Кудай буйрса, 18 сентябрь күнү баарыңарды күтүп калабыз. Кичине болсо да обзорну кылып койдук. 2 күндөн кийин полностью обзорну кылабыз. Кудай буйрса, бизди күзөтүп баргыла. Жаккан болсо видеобуз лайктан тырс этип басып койсоңуздар. Ошол лайк менен сүйүндүрүп коесуздар, туугандар. Рахмат.